Salam, menin atım Munira. Men türdü ulut, jana din öküllөрүнөн kurulgan үй-бүлөдө төрөлгөнмүн. Menin apam Hristiyan. Atam bolso musulman. Apamdын айтышы боюнча, musulman kişi beyişke kirse, ага 72 ayal hurlar berilет экен. Gut. Hur. But then, hur. Hristiyanlıkta bolso biz beyişte жөн эле үй-бүлөбүз менен чогуу болуубуз айтылган. İslami talim boyunca beyişte ayaldarga emne berilет. Бул эң көп бериле турган суроолордун бири болуп, бейиштик аялдарга бериле турган сыйлыкты мындайча санап өтүү мүмкүн. Бул көздөр али көрбөгөн, кулак али укпаган жана ой-кыялга батпас даражада чоң сыйлык. Умму Салама энебиз: "Эй Расулуллах, бул дүйнөнүн аялдары абзелби же хурларыбы?" деди. "Эй Умму Салама, бул дүйнөнүн аялдары хурлардан абзел" деди. Умму Салама энебиз эмнелер менен деп сурады. Пайгамбарыбыз алейхиссалам намаздары, орозолору, Аллахка ибадаттары менен. Аллах алардын жүздөрүнө нур, денелерине жибек кийдирген, түстөрү аппак, кийимдери жашыл, жасалгалары сары, тарактары алтындан деген. Дагы Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер ахли бейиштен бир аял жер калкына бир көз салса, албетте алардын арасын жарыкка жана жыпар-жытка толтурар эле. Анын башындагы жоолугу дүйнөдөн жана анын ичиндеги бардык нерседен жакшыраак" деп айткан. Эми ушинтип сиз бейиштик аял болууну кааласаңыз, жалгыз Аллахка жана акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирүүңүз, мас кылуучу ичимдиктер ичпөөңүз, чочко этин жебөөңүз керек болот. Куранда хиджаб жөнүндө аяттар Нур сүрөсү 30 жана 31 аяттарында момун аялдар жоолуктарынын көкүрөктөрүнө чейин жаба салынып жүрүүлөрү айтылган. Буга окшош буйрук Библиянын Мыйзамдар китеби 22 бөлүм 5 аятында келген. Аял эркектин кийимин кийбесин, эркек болсо аялдын көйнөгүн кийбесин. Ушундай эле жана Тимоти 1-кат 2 бөлүм 9 аятта аялдар жөнөкөйлүк менен кийинишсин, алар чачына артыкча көңүл беришпесин деп айтылган. Кала берсе Коринфия намдыктарга 1-кат 11 бөлүм 5-6 аяттарда эгер аял киши башына жоолук ороону каалабаса, чачын кырып таштасын деп айтылган. Библия бул жолдо катуу. Курандын эч жеринде эгер жоолук салынбаса, чачын кырып таштасын деп айтылбаган. Ушундай экен карындашым, эгер салиха аял болууну кааласаңыз, хиджаб кийүүңүз керек болот. Ушу менен бирге исламда айтылган бардык буйруктарды аткарып, кайтаруулардан кайтсаңыз, бейишке киресиз, болбосо бейишке кире албайсыз. Үмүт кыламын сурооңузга жооп бере алдым.